Жаштардын жандосу, келечектин тандоосу болгон Баткен мамлекеттик университети күн сайын өнүгүүнүн жолунда. Бүгүнкү күндө университеттин курамында Кызыл Кыя гуманитардык педагогикалык институту, Сүлүктүү гуманитардык экономикалык институту, Кызыл Кыя технология, экономика жана укук институту, Батмунун көп тармактуу коллежи, Сүлүктүү педагогикалык коллежи жана Сүлүктүү медициналык коллежи, 3 мектеп жана Нукура балдар бакчасы ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Бүгүнкү күндө Баткен мамлекеттик университетинде 14 миңден ашуун студент билим алышууда. Баткен мамлекеттик университетинин структурасында 3 институтубуз бар. Бул Кызыл Кыя технология, экономика жана укук институту, Миталий Муратович Таиров атындагы Кызыл Кыя гуманитардык педагогикалык институту, ошондой эле Абдималик Айымович Маширов атындагы Сүлүктүү гуманитардык экономикалык институту Сүлүктүүдө. Андан тышкары бизде 2 коллежибиз бар. Баткен көп тармактуу коллежи жана Сүлүктүү педагогикалык коллежи. Андан тышкары бизде 3 бүгүнкү күндө гимназиябызда 300гө жакын студент окуучулар билим алышууда. Баткендеги гимназиябызда 223, ал эми Сүлүктүү менен Кызыл Кыяда бул 60тан окуучуларыбыз бүгүнкү күндө татыктуу билим алышууда. Университет дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине интеграциялануу менен эл аралык байланыштарын чыңдап, студенттерге жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүнүн алкагында кызуу иштеп жаткан кези. Учурда Түркия, Венгрия, Чехия, Корея, Кытай жана Өзбекстандын алдыңкы университеттери менен эки тараптуу кызматташуу келишимдери бар. Келишимде академиялык мобилдүүлүк, окутуучулардын тажрыйба алмашуусу, конок лекцияларды уюштуруу, эл аралык долбоорлорду, илимий изилдөөлөрдү биргеликте жүргүзүүгө багытталган кызматташтыктар камтылган. Баткен мамлекеттик университетинин бүгүнкү күндө сырткы байланыштар боюнча Турциядан сырткары биз Россия менен тыгыз байланышта иштеп атабыз. Россия мамлекетиндеги университеттер, мамлекеттик университеттер менен байланышта иштеп, бүгүнкү күндө Россия мамлекетинин университеттери дагы өздөрүнүн борборлорун ачууга кызыктар болуп турат. Азыр бүгүнкү күндө экинчи ушул эле зданиянын экинчи этажында биз бир 2 бөлмөлүү ошо ремонт жүрүп атат. Буюрса ошол орустардын борбору болот деген эмеде жасалып атат. Андан сырткары Америка Кошмо Штаты менен көп жылдан бери иштешип келатабыз. Окуу жайда жалпы профессордук окутуучулук курамынын саны 459ду түзөт. Мында 2 илимдин доктору, 54 илимдин кандидаты эмгектенет. 2021-2023 жылдар аралыгында 1 илимдин доктору, 16 илимдин кандидаты окумуштуулук даражага ээ болду. Ошондой эле өткөн окуу жылында 224 окутуучу квалификациясын жогорулатса, жакынкы 3 жылда 400гө жакын окутуучу квалификациясын жогорулатуу курстарынан өткөн. Бул менен университет билим берүү сапатын жакшыртууга басым жасап, ректор Айдарбек Кыязовдун бул багытта эмгеги чоң. Ошол эң алгач биз материалдык техникалык базаны чыңдаганга аракет жасадык. Бул окуу жайларда бир окуу жайга биз 70тен ашуун компьютерлерди алып бердик. Бул ар бир окуу жайда 2ден компьютерлер класстар, интерактивдүү доскалар, акылдуу доскаларды алып бердик. Андан тышкары мына зданиялардын курулуштары, капиталдык ремонттон чыгаруу боюнча өзүңүздөр да таанышып атасыздар. Чет элдик окуу жайлар менен, чет элдик өнөктөштөр менен тыгыз иштөө боюнча мына биз түркү борборун ачтык. Андан тышкары Евросоюздун колдоосу менен бизде Янакс борбору ачылды, бул Агро борбору ачылды. Андан тышкары Корея менен биргеликте иштеп, бүгүнкү күндө биздин студенттерибиз былтыр 30, быйыл 60га чыгып калды. Корей тилин үйрөнүү боюнча онлайн сабак алышат. Батму окуу имараттарынын заман талабына шайкеш жабдып, материалдык техникалык базасын чыңдоого өзгөчө көңүл бурууда. Алсак университетке Айдарбек Кыязовдун ректор болуп дайындалып келиши менен окуу имараттары толук кандуу, оңдоп түзөө иштеринен өткөн. Башкы корпустун сырткы фасады жаңыртылып, окуу жайдын администрациясы үчүн бир кабаттуу имарат курулуп пайдаланууга берилген. Оңдоп түзөө иштери бир гана башкы корпуста жүргүзүлбөстөн, окуу жайдын башка филиалдарында дагы аткарылган. Окуу жайдын чатыры алмашты бүт баары, сырткы фасады оңдолду. Аларга 2ден ашык компьютерный класс түзүп бердик, ичинде бүт мебель эмеректерин жаңылап бердик. Азыр жакында чоң конференциянын ачылышын кылган жатабыз. Илим изилдөө борборунун ачылышы болуп жатат.
Андан тышкары биз быйылкы жылга кечеги көрдүк. Алтыны бүт баарын жашылдандыруу, көрктөндүрүү, жаңыдан басуу, фазат алмаштыруу. Ошондой эле жанагы спорт зал маселеси бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик менен кээ бир эме түшүнбөстүктөр болуп атат. Ошону чечсек, Кудай буйрса ал да чечилет деген үмүттөбүз. Азыркы күндө окуу жайда жергиликтүү жана коңшулаш өлкөлөрүнөн келип билим алган студенттер үчүн жатакананын курулуш иштери жүрүп жатат. Студенттик жатакана 3 кабаттан туруп, биринчи кабатында студенттер үчүн спорттук шаймандар орнотулуп, машыгуу залы болот. Ал эми калган кабаттарында бөлмөлөр жайгашып, бардык шарттар түзүлөт. Мындан сырткары, окуу корпустарынын айланасында студенттердин сейилдеп, эс алуусу үчүн кичи аллеялар, спорт аянтчаларынын курулуш иштери жүрөт. Университет жетекчилиги сырткы долбоорлор менен иштеп, каржы тартуу менен алдыда дагы бир топ иштерди жүзөгө ашырганы турушат. Китептердин негизинен ошо кыргызча китептерге да басым жасап атабыз. Кыргыздардын авторлору менен түздөн-түз келишим түзүп алып атабыз. Бул мыйзам жол берген чекте. Андан кийинкиси ошол электрондуу библиотека аркылуу биз бүгүнкү күндө китеп фондубуз эбегейсиз чоң өссү десек жаңылышпайбыз. Бул бүт бардыгы акыркы чыгарылган китептер, жаңы китептер, ошондой жаңы маанидеги китептердин бүт баардыгы мүмкүн электрондуу библиотека аркылуу, аны мына өзүңүздөр да кирип көрсөңүздөр болот. Ар бир студентке логин пароль берилген, студент кирип доступ алат. Бул элибизге туташтырылган китепканаларыбыз, ошондой эле чоң жанагы борбордук китепканалар менен дагы келишим түзүп, бүгүнкү күндө ошол учурда баягы Американский университет Центральной Азия аудиция менен биргеликте биз мына жакында Кыргыз улуттук университети менен биргеликте дагы келишим түзүп, ушул тарых жана философия багытында китептерди дагы мындан ары да кеңейтүү жана кыргыз авторлордун китебин жайылтуу боюнча иш жүрүп атат. Батмуда Санарип платформасы толугу менен ишке кирип, окуу процесси автоматташтырылган. Жетекчиликтен тартып окутуучулардын жана студенттердин Санарип жүйрөсүндөгү бардык кыймыл-аракеттери толук түрдө электрондук форматта ишке ашууда. Окуу жайда бирдиктүү терезе кызматы ишке киргизилип, студенттер заматта өздөрүнө керектүү маалыматтарга жетүүгө жол ачылган. Санарипти иштирүүнүн алкагында аябай жакшы деп ойлойм. Себеби студенттерге дагы, мугалимдерге дагы мындай кагаз ишинен кичине ары болот деген ойдомун. Өздөрү мисалы үчүн контрактын мурда банктарга төлөп жүргөн, азыр эми бул жерде терминалдарга төлөп 1-2 минуттун ичинде эле уже түшөт, автоматически базадан көрсөк болот. Баткен мамлекеттик университетинин алдындагы Таиров атындагы Кызылкыя гуманитардык педагогикалык институту уюшулган күндөн тартып чейрек кылымга жуук аралыкта билим берүүнүн жана илим изилдөөнүн борборуна айлана алды. Учурда окуу жайда 4000ге жакын студент билим алып жатышат. Институттун эмгек жамаатынын жалпы саны 150-нү түзөт. Анын ичинен профессордук окутуучулар курамы 102. Алардын 21-и илимдин доктору, кандидаттар. Университеттин ректору Айдарбек Кыязов бул институтка өзгөчө көңүл буруп, бир топ өзгөрүүлөр орун алган. Жаңы ректор келгенден бери биз Билли Баткен чөлкөмүндө, Билли түштүк чөлкөмүндө эмес, республикалык жакынкы өлкөлөрдө ушу мемлекетке теңтайлаш болуп чыгып бараткандыгыбыз көрүнүп атат. Себеби бардык жасалган иштерибиз фактылык түрдө студенттер тарабынан, окутуучулар тарабынан жасалган иштер сайттарда, мемлекетте чагылдырылып атат, көрүп атабыз. Ушул акыркы 3 жылдан бери жакшы ремонт иштери жүрдү. Биздин институттун өзүндө эле азыр көп болосуздар, өзүнчө конференциялар, өзүнчө илимий уюмдардын ханалары, китепканалар, бир катар айтканда жаңы үлгүдөгү деканаттар, ремонттор жасалды. Институттун ачылышы өлкөбүздүн түштүк батыш чөлкөмү үчүн социалдык гуманитардык тармактардагы адистерди даярдоодо, орто мектептерди, мамлекеттик жана муниципалдык ишканаларды квалификациялуу адистер менен камсыздоодо эбегейсиз эмгеги сиңип жатат. Окуу жайдан даярдалган кадрлар адистик боюнча жогорку билимдүү гана эмес, коомдогу конкуренцияга туруштук бере алган, заман талабына ылайык ар тараптан компетенттүүлүгүн да көрсөтүп келе жатат. Бул жер илимий изилдөө борбору катары ачылган. Жалпы институт боюнча 7 компьютерлук кабинетибиз бар. Аудиторияларда 10 компьютер жайгашкан, интерактивдүү доскалар менен камсыздалган. Акыркы үлгүдөгү компьютерлер менен камсыздалган. Бизде информатикага профилге 3 аудитория, ал эми физика лабораториясына 1 аудитория бөлүнгөн.
биздин факультетте. А калган факультеттерде бирден компьютерлук канасы менен камсыздалган. Батмунун Кызыл Кыя технология, экономика жана укук институтудагы заман талабына жооп берген адистерди даярдоону колго алып, студенттер үчүн заманбап билим мейкиндигин түзүүнүн аракетинде. Институтта материалдык техникалык базасы чыңдалган окуу кааналары ачылып, сабак учурундагы толук кандуу пайдаланууда. Ошондой эле студенттердин академиялык алмашуу программасы жакшы жолго коюлуп, билим алуучулар өлкө ичиндеги жана коңшулаш өлкөлөрдөгү жогорку окуу жайларда барып окуп келүүдө. Азыркы күндө талапка ылайык материал техникалык базабыз жетиштүү. Окуу жайыбызда азыркы күндө шарттар түзүлгөн. Студенттер үчүн бардык шарттар бар деп ойлоймун. Биз ушун үчүн мындан ары дагынам кеңейтип өстүрүү үчүн азыркы күндө биз жаңы адистерди ачканга лицензияга тапшырып лицензияны алдык. Бүгүнкү күндө министерстводон буйрук чыккан. Кудай буйрса биз ошол жаңы адистерге студенттерди кабыл алсак, бизде мен ойлойм мындан дагы өнүгүүлөр болот деп ишенип кетемин. Мугалимдери бизди өтө урматташат, биз дагы мугалимдерибизди өтө урматтайбыз. Бизге сылык мамиле менен жакшы жаманды түшүндүрүшөт. Мугалимдерге өтө терең ыраазычылык билдирем. Жана колледжибиз өтө жакшы. Мен эч жаман дебейм, жакшы, өтө сонун замандын бардык талабына жооп берет. Жана өзүңүздөр көрүп тургандай эле аудиториялар өтө жылуу жана кооздолгон бардык шарттары бар. Батму бүгүн эл аралык билим берүүдөгү эң алдыңкы тажрыйбаларды, инновацияларды өздөштүрүү, билим берүү технологияларын өнүктүрүү менен бүгүнкү мезгилдин каттуу талаптарына ылайык трансформацияланып жатат. Университеттин бардык окуу корпустары, кафедралары, аудиториялар жана лабораториялары, спорт комплекстери жаңы мазмунга өзгөртүлүүдө. Инфраструктурасы жаңыланып, университет жаңы обликке ээ болду.